Алар айлакерлик кылышат. Аллах да айлакерлик кылат. Аллах айлакерлердин мыктысы. Анфал сүрөсү 30-аят. Жаңы Осмонилердин атасы Нежметтин Эрбакан. Биз козу карын эмеспиз, биз чынар терекпиз. Нежметтин Эрбакан. Кемал Ататүрк 1924-жылы 3-март күнү Осмон ислам халифасын жойгон. Осмон халифасынын жана ислам халифалыгынын эң акыркы халифасы Абдул-Межид экинчи болгон. Ал Абу Бакр ас-Сыддыктан баштаганда мусулмандардын 102-чи халифасы болгон. Ататүрк Түркиядагы ислам баалуулуктарынын баарын жок кылууга аракет кылып, Түркияны ислам чөйрөсүнөн бөлүп алган. Андан кийин Түркия мамлекетине либералдык конституция түзгөн. Конституциясында Түркия динсиз либералдык өлкө деп жазышкан. Жогоруда айтып өткөндөй, шарият мыйзамдарын жокко чыгарып, араб тамгасын латын тамгасына өзгөртүп, араб тилинде айтылган азанды түрк тилинде айтыла турган кылган. Көрдүңөрбү, исламды жек көргөндүн баары араб тилине жана арабтарга каршы согушуу менен баштайт. Ататүрк Түркиядагы ислам баалуулуктарын жок кылгандан кийин либералдар жана дөнмө еврейлери башкарган аскер тармагына либерал өлкөсүнүн саясий буйруктарына кийлигишүүсүнө чоң укук берет. Мамлекеттеги маалымат каражаттарын либералдар толугу менен колдоруна алышып, Түркиянын мусулман элинин мээсин уулагандан либералдык суулары менен жууй башташат. Ататүрк 1939-жылы өлгөндөн кийин Түркияны анын партиялаштары башкарып калат. Алар да бийликте Ататүрктүн либералдык жолун толугу менен колдонушат. Ошентип 1950-жылы Аднан Мендерес деген чыгаан саясатчы Ататүрк негиздеген Элдик Республика партиясынан бөлүнүп чыгып, Демократия партиясын түзөт. Ал партиясы аркылуу бийликке жана түрк элинин добушуна жетүүнү көздөп, Түркиянын алыскы айылдарындагы дыйкандарды кыдырып, алардын үнүн укканда түрк элинин ислам динин каалап жатканын түшүнөт. Ал Элге партиясы элдин колдоосу менен парламентке өтүп калса, диний укуктарды карап чыгуу бадасын берет. Айткандай эле, Аднан Мендерестин партиясы парламентке көп добуш менен өтүп, андан кийин ошол эле 1950-жылы жарандык өкмөт түзөт. Түрк элинин үнүн угуп, алардын талаптарын аткаруусу анын биринчи жетишкендиктеринен болгон. Ал азанды араб тилинде айтууну кайтарган. Чынында 1950-жылы 16-июнда Түркиянын асманында азан кайрадан Аллаху Акбар деп жаңырат. Мусулмандардын Мухаммед алейхиссаламдын тилине болгон сүйүүсүн көрдүңөрбү? Мендерес өкмөттүк ишинин башында түрк мусулмандарынын бир канча диний укуктарын кайтарып берет. Куран жаттоо медреселери ачылып, кайрадан ишке киришет. Ошондо кылмышкер Ататүрк калтырып кеткен экстремист либералдар Түркиянын айыл элдин көпчүлүгүн ошолор түзгөн. Азгырышып, аларга Аднан Мендерестен да көбүрөөк диний укуктарын берүүнү убада кылышкан. Аднан Мендерес өкмөттү 10 жыл башкарган. Эгер дөнмө еврейлери жана Ататүрктүн либерал калдыктары башкарган аскердин генералдары болбогондо, ал дагы 10 жыл башкарса да аз эле. 1960-жылы 27-майда республиканын тарыхында биринчи жолу аскердик төңкөрүш өткөрүшүп, премьер-министр Аднан Мендерести өкмөт башчылыктан алышат. Демократия партиясынын ишмердүүлүгү токтотулуп, премьер-министр Аднан Мендерес камакка алынат. Адилетсиз соттон кийин либералдык системаны жок кылуу жана диний мамлекет куруу деген айыптар коюлуп, өлүм жазасына өкүм чыгарылат. Ошентип, ал 1961-жылы 17-сентябрда асылган. Аднан кийин аскердик кеңеш түзүп, анысын Улуттук коопсуздук кеңеши деп аташкан. Мамлекеттин либералдыгын жана
Анын ар кандай кол салуулардан коргоо ушул кеңешке жүктөлгөн. Ошондой эле бул коопсуздук кеңешине Түркия Республикасынын либералдыгына ылайык келбеген өкмөттү алмаштыруу укугу да берилет. Бул түрк мусулман элинин аскердик, танка жасоо, инженердик жаатында таланттуу түрк жигити чыгат. Ал кийинчерээк либералдык Туркиянын жеринде диндин байрагын жаңыдан көтөрүү сыймыгына жетет. Бул жигит либералдык караңгылыкта турган Түркиянын асманын жарыткан жылдыз сыяктуу болот. Ал жигиттин ысымы Анадолу тоолорунда алтын тамгалар менен чегилип жазылып калат. Бул түрк баатырынын ысымы Нежметтин Эрбакан. Бул түрк баатыры либералдык Түркиянын генералдары менен жарым кылымдан да көбүрөөк күрөшкөн. Каарманыбыз Нежметтин Эрбакан 1926-жылы Кара деңиздин жээгинде жайгашкан Синоп шаарында жарык дүйнөгө келген. Ата теги түрктөрдүн белгилүү уруусунан болот. Ал бардык окууларында зиректиги жана курч акылдуулугу менен өзгөчөлөнүп турган. 1948-жылы Стамбулдагы инженердик окуу жайын мыкты деңгээлде бүтүргөндүгү үчүн Германияга окууга жиберилет. Ал жакта 1953-жылы Ахен университетинде кыймылдаткыч жана термодинамика жаатында докторлукту жактайт. Ал учурда анын кайсы жумуштарды көп кылганын аны билген немецтердин бири айтат: намаз жана долбоорлор менен көп алек болот эле. Андан кийин ал Германиянын Кёльн шаарындагы Гумбольдт, Дойц, Аг жана башка ушул сыяктуу кыймылдаткыч өндүргөн фирмаларда изилдөө инженерлеринин жетекчиси болгонго жетишет. Эрбакан ал жерде иштеп турганда күйүүчү майдын ар кандай түрү менен иштей турган танканын кыймылдаткычын ойлоп табат. Ал мекенине кайтып келип, Стамбул академиясында мугалим болуп иштейт. Анын аты түрк академиктеринин арасында белгилүү болуп, Түркиядагы академиялардын көптөгөн жогорку кызматтарына ээ болот. Эрбакан Германиядагы фирмаларда танкалардын кыймылдаткычтарын жана татаал курамдарды өзгөчө ойлоп табуу бөлүмүн жетектеп турганда, танкалар жана татаал эсептик маселелерди чечүүгө туш болуп, чоң тажрыйбага ээ болгондой көрүнөт. Анткени ал саясат оюнун жакшы түшүнгөндөн кийин либералдар менен оюн ойногондой эле мамиле кылган. Башкалар сыяктуу эле Коня шаарынан депутаттыкка талапкерлигин коюп, ийгиликтүү өтүп, 1969-жылы Түркия парламентинин бир депутаты болот. Андан кийин ал 1970-жылы ислам тартиптерин камтыган Улуттук тартип партиясын түптөйт. Бул партия Түркиянын саясатын башкарган либералдардын жүрөгүнө катуу сокку болот. Партиянын түзүлгөнүнө 16 ай болгондо дин душмандардын адатынча Түркиянын аскер бийлиги бул партия Ататүрктүн принциптерине туура келбейт деген доомат менен кысымга алат. Бирок бул түрк чыгааны тарыхтагы улуу түрктөр сыяктуу баш ийбейт. Ал либералдар менен эч кандай жаңжалсыз, суук кандуулук менен мамилени уланта берет. Андан кийин ал Улут тынчтыгы партиясын түптөйт. Анын бул партиясы 1972-жылдагы парламенттик шайлоодо 48 орунга ээ болуп, Элдик партиясы менен коалиция түзүп, Эрбакан Түркиянын премьер-министри болуп бекитилет. Бирок бул өкмөт 9,5 айдан кийин таркайт. Андан кийин 1977-жылы Тынчтык, Аракет жана Адилет партиялары менен коалиция түзөт. Бирок көп өтпөй Түркиянын башкы прокуратурасы Эрбакандын динди саясатка колдонуп жатканы либерал Ататүрктүн принциптерине туура келбейт деген доомат менен партиясынан ажыратат. Профессор Нежметтин Эрбакан Түркия парламентиндеги академиктердин көпчүлүгү анын партиясында экенин айтып, аны партиясынан ажыраткандарды мыскылдаган. Эрбакан өкмөт башчы болуп турганда мамлекеттеги либералдардын кээ бир жол жоболорун өзгөрткөнгө жетишет. Эрбакан өкмөт башчылыкта турганда либералдардын программасын колдогон борборду жок кылууга аракеттенип,
Parlamentке масондордун Түркияга кирүүсүнө тыюу салып, алардын борборлорун жаап, араб ааламы менен болгон мамилени күчөтүүнү сунуштаган долбоор киргизген. Ал көп жерде Палестина элин колдоп, еврейлердин чыгуусун ачыктаган. Ошондой эле ал Израилди колдогон саясатын жүргүзүп жаткан Түркиянын тышкы иштер министрин ишенимдүүлүгүнөн ажыраткан. Түркиянын Палестина маселесине болгон саясатын өзгөртүп алган. Палестинаны коргоодо бир канча ирет чоң көтөрүлүштөрдү жетектеген. Өкмөттөн кеткенден кийин 1980-жылы жай айларында Эрбакандын партиясы Израиль менен болгон мамилени таптакыр үзүү боюнча парламентке долбоор сунуштайт. Израиль Кудусту да тартып алууга киришип баштаганда, ал Түркия элин Кудусту колдоого арналган жүрүшкө катышууга чакырат. Ошондо түрктөр халифалык жоюлгандан берки эң чоң жүрүшкө чыгышат. Мына ушул иш-чарадан кийин фашист либералдар Түркия саясатындагы саясий оюндарында негизги адамга айланган Эрбаканга кайрадан чабуулга өтүшөт. Генерал Кенан Еврен шаарлардагы иштин тизгинин алуу үчүн жаңы аскерий төңкөрүштү баштайт. Жыйынтыгында Нежмиддин Эрбаканды жана анын партиясындагы көрүнүктүүлөрүнөн 33 адамды камакка алышып, аларды аскердик сотто соттошот. Нежмиддин Эрбакан 1985-жылы абактан чыгып, жылдын аягына чейин ошол эле иштери менен алек болот. Ал 1986-жылдын башында Умра сапарына барып, мурдагыдан да жигердүү болуп келет. Андан кийин ал 3-чү партиясы Рефах партиясын түзөт. Арадан жылдар өтүп, 1995-жылдын аяк ченинде Түркиянын парламенттик шайлоосу болот. Шайлоодо адаттагыдай эле Эрбакандын партиясы эң көп добушка ээ болуп, халифалык жоюлгандан берки исламды чагылдырган мусулман лидери жетектеген өкмөт түзөт. Бирок ал эң негизгиси диний окуу жайларды жаап, либералдык билим алууга колдоо көрсөтүүдөн турган либералдар койгон 18 талапты аткаруудан баш тарткандан кийин Коопсуздук кеңеши анын эл тандаган өкмөтүн башта эле кулатып, Рефах партиясын жоюп, Эрбакандын өзүн 5 жылга саясаттан алыстатышат. Бирок жашынын улуулугуна карабастан, Нежмиддин Эрбакандын сөздүгүндө баш ийүү деген сөз жок болгондугу үчүн бул түрк баатыры Ататүрктүн ажы-даарыларына кайрадан кол салат. Эрбакан бул иретте жаңы партия түзүп, аны Фазилет партиясы деп атайт. Аны жардамчыларынын бири башкарып, өзү сырттан гана көзөмөлдөп турат. Эрбакан 1999-жылы өткөн шайлоодо да жеңишке жетип чыкканда, бул чарчоону жана баш ийүүнү билбеген мусулман чыгаанынан тажаган аскер генералдары анын партиясын кайрадан жоюп, Эрбакандын өзүнө таптакыр саясатка жолобой турган чечим чыгарышат. Бирок сырттан байкап тургандар Түркияда ислам иш-чаралары бүтүп, либералдар Мухаммад алейхиссаламдын дининин үстүнөн жеңишке жетишти деп ойлоп калышты. Бирок Түркиядагы мусулмандар менен либералдардын ортосундагы күрөш күчөп турганда, академик Нежмиддин Эрбакандын түрк окуучулары биригишип, Түркиядагы саясий оюнунун эрежесин өзгөртүүгө жигердүү бел байлашат. Алар аскер генералдары жана либералдардын элдин тандоосуна каршы чыккан кайра-кайра кайталанган саясий оюндарынан тажап, алар менен сабырдуулук жана саясий тажрыйба аркылуу күрөшүүнү чечишет. Эрбакандын мектебинен чыккан бул 3 түрк мусулман чыгаандары 2001-жылы Өнүгүү жана Адилеттүүлүк партиясын түзүшөт. Алар либерал Түркиянын саясатын шашылбастан өзгөртүүнү башташат. Алар Түркиянын батышты карап турган компасын исламга карай бурушат. Аларга сырттан байкоо салгандар жаңы осмонийлер деп атап коюшкан. Алар акырындык менен элдин добушуна татыктуу болушуп, 2002-жылы өкмөт башчылыкка, андан кийин 2007-жылы мамлекет башчылыгына жетишет. Алар
Түркиянын дин жагынан эле эмес, саясий жана экономика жагынан да дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн сабына кошконго жетишишет. Саясаттан узак турууга берилген мөөнөт аяктап калганда, чарчап чалыкпаган Нежмедин Эрбакан 2003-жылы кайра келип Саадет партиясын түзөт. Анын кыймылын байкап турган либералдар акылга сыйбаган дооматтар менен 77 жаштагы аксакалды кайрадан абакка киргизишет. Кийинчерээк анын окуучусу, ошол учурдагы президент Абдуллах Гүл аны ден соолугуна байланыштуу эркиндикке чыгарат. 80 жаштан өтүп калганына карабастан, бул түрк чыгааны кайрадан Саадет партиясына кайтат. 2011-жылы 27 февралда Анкарадагы ооруканалардын биринде азыркы Түркиядагы жаңы Осмонийлердин лидери, Түркиядагы исламдын кайра бутуна туруусуна жол ачкан жолбашчы, танкалардын кыймылдаткычынын инженери, профессор, баатыр түрк үммөтүнүн урпагы Устат Нежмедин Эрбакан 84 жашында көз жумат. Аны акыркы сапарга узатууга мусулман тарапташтарынан башка ошол учурдагы президент Абдуллах Гүл, өкмөт башчы Режеп Тайип Эрдоган, тышкы иштер министри Ахмад Давуд оглу, көптөгөн аалымдар жана ислам ааламындагы белгилүү улуу инсандар катышкан. Бул улуу түрк чыгаанынын Саадет партиясынын башында турган учурунда көз жумганы ага кайра кол салып партиясынын ишмердигин токтотуп, өзүн абакка олтургузуп жаткан либералдарга мындай деп айткандай болду: «Эй кылмышкер либералдар, кандай амал кылсаңар да башымды ийбестен партиямдын башында турган күндөрүмдө кеттим. Коркоктордун көзү уктабайт. Түркиянын диний жигердүү секирик жасаганы кокустан болгон нерсе эмес. Бул секирик исламдагы жигердүү секирик жасоонун бир бөлүгү болуп эсептелет. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде ислам үммөтүнүн кадырын кайра алып келүүнү каалаган чыгаан жаштар чыгып жатат. Бул нерсе тарыхта кайра жаралуу мууну деп аталат. Бул муундун баатырлары ар кайсы жерде болгондугуна карабастан, бийик өскөн бир дарактын бутагындай бир учурда пайда болгону таң калтырат. Бул муундун сап башында Перс кысыгынан чыккан араб жигиттери эч талаш тартышсыз кайра жаралуу муунун жетектеп, жер бетинин чыгыш жана батышына илим жеткиришкен. Алардын бири Кувейт мамлекетинен чыгып, Африканын калың токойлоруна исламды жайылткан. Анын ысымы да үммөттүн улуу инсандарынын катарына алтын тамгалар менен жазылып калган. Кийинки каарман